Ожана жардам беріңізші. Жаңылық болуды көріп отырсың. Şey etmiş. İşiniz көп. Вақтыңыз жоқ. Дайыма чарчаңқы, өз ойыңыз менен ғана жашап келесіз. Ата, тоқта! Қоя отыр чай, малды суғарып келейін. Көп учурда балдарыбыз биз үчүн эң маанилүү адам экенин унутта калтырабыз. Кел бала, мен сага жардам берейин. Жоқ, атам жардам керек. Чай ичип атканда жок дегенде телефонун таштасаң болот. Эмне айтат ата? Эми отуруп жашынакай сүйлөшүп чай ичсек болобу? Отурбай сүйлөшөт. Ата, качан конструктор жасайсыз? Кой отурчу, чөп жыйнап жүрүп чарчап калдым. Балаң менен сүйлөшүп, конструкторуна жардам берип койсоң болобу? Атадай ол тарбия алат киши жакшы сөздөрүңдү айтып көңүл бурсаң болобу? Анда тетте эшиктеги оокат сен кылбайсың, барып малды сугар, чөптү жыйна, мен сүйлөшөйүн аны менен. Мен сени эртеден кечке чейин сүйлөш деген жерим жок да. Сураганда эле көңүл буруп койсоң болобу? Болчу, тынчыраак чай ич. Иче бер. Сени ким ичпеди атат. Алло. Кандайсың? Ожа. Кандайсың? Уулуң келиптир дүкөнгө. Конструктордун бири бөлүгүн урдаанга аракет кылгандан кармабадым. Үйүңө барсаң тезирээк. Эгер сиз ийгиликте курактан балаңыздын жанында жакын болбосоңуз, анда келечекте балаңыздын тарбиясына таасир эте албай каласыз. Ата, Ожана жардам бериңизчи. Жаңылык болуп көрүп отырсуң. Ата, качан конструктор жасайсыз? Кой отурчу, чөп жыйнап жүрүп чарчап калдым. Бала башка жолду тандоосуна кимдин күнөөсү бар? Ай, баламай. Бул эмне кылганың эм? Аны эмнеге урдадың? Ой, бизге айтсаң, сатып берет элек го. Эми атаң келсе эмне деп айтабыз эм? Эмирлан. Ата, мен экинчи урдабайм. Конструкторго эле бир бөлүгү жетпей аткан эле ошону эле алайын дегем. Мен кечириңизчи. Sen beni geçir balam. Benim ölüm var. Geçir. Beni geçir.